Асман Сити деп аталған Қырғызстанда ғана емес, дүйнөдөгү ажайып долбоорду тартуулайбыз. Биз бул шаарды 4 бөлүккө бөлдүк. Биринчиси акылдуу шаар, экинчиси соода сатык шаары, үчүнчүсү спорт шаары, ал эми 4-чү бөлүгү көңүл ачуу калаасы. Бүгін 30 июнда Ысык-Көл облусунда Заманбап Асман шаарынын курулушуна старт берүү иш-чарасы өтүүдө. Ага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана башка бийлик өкүлдөрү, чет элдик коноктор, инвесторлор жана жергиликтүү тургундар катышууда. Иш-чаранын башында келген конокторго Асман шаарынын 3D форматындагы көрүнүшү көрсөтүлүп, калаанын инфратүзүмү кыскача баяндалды. Ага ылайык шаар 4 бөлүккө бөлүнөт. Акылдуу шаар, көңүл ачуу шаары, спорт шаары жана соода сатык шаары болуп, акылдуу шаарды мыкты архитектуралык үлгүдөгү имараттар, акылдуу жана унаа токтоочу жайлар, окуу жайлар, ылдам жүрүүчү поезд станциялары, сейил бактар, ооруканалар, аба майданы жана жарымы суу үстүндө жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң мечиттердин бири орун алмакчы. Ал эми көңүл ачуу шаарында ресторандар, мейманканалар, дүйнөлүк стандарттагы соода борборлору, сейил бактар, асман тиреген имараттар жайгашкан. Спорт шаарында футбол стадиону, гольф талаалары, ат майданы, соодагы спорт түрлөрүнө арналган борборлор, жабык спорт ареналары орун алмакчы. Ошондой эле соода сатык шаары дүйнөгө белгилүү компаниялардын кеңселери, жасалма интеллект менен байланышкан кызматтар, дүйнөлүк банктардын кеңселери жана башкалар турмакчы. Белгилеп кетсек, Асман шаары Кыргызстандын тарыхындагы эң ири долбоор. Шаардын курулуш толугу менен алдыңкы 10 жылдыкта бүтөөрү болжолдонууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ысык-Көлдү тазалоо иштерине катышты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Ага ылайык ал өзгөчө кырдаалдар министри суучулдар менен биргеликте Ысык-Көлдүн түбүн тазалоо иштерине өзү катышып, кыдырып чыккан. Менин тапшырмам менен үстүбүздөгү жылдын март айынан тарта торлорду, таштандыларды тазалоо иштери башталган. Биздин суучулдарыбыз канча айдан бери мээнет кылып, бир сыйра тазалап чыгып, көлгө кайра кирсе дагы жаңы торлорду таап чыгып жатышты. Бул эмне деген кайдыгерлик, өзүбүздүн көлүбүзгө болгон эмне деген кара мүртөздүк. Анан келип эле экология жана башка деп тим эле эксперт болуп акыл үйрөтүп чыга келебиз. Буга чейин Сары Челекеде бардым эле. Ал жакта кудайга шүгүрчүлүк, көлдүн түбү эски торлордон, таштандылардан таза экен. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды Кыргызстандын Кудай берген ажайып кооз жаратылышын таза кармоого, сактоого чакырат элем. Колуңарга жугуп калбайт. Быйыл бул жерге силер келип эс алсаңар, эмки жылы балдарыңар, аркы жылы неберелериңер келип эс алат. Келгиле, жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча өзүңөрдү өзүңөр көзөмөлдөгүлө, коомдук көзөмөл кылып бири-бириңерди тарбиялагыла, деди өлкө башчысы Садыр Жапаров. Мындан тышкары ал кыргызстандыктарды жаратылышты таза кармап, айлана чөйрөгө туура мамиле кылып эс алуу маданиятын калыптандырууга чакырган. Жакынкы жылдарда министрлер кабинети саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууну пландаштырууда. Бул тууралуу ал 29 июнда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров урологдордун 4-чү эл аралык форумунда баса белгиледи. Акылбек Жапаров өз сөзүндө өлкө жетекчилиги саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Ал 2010 жылы саламаттыкты сактоо тутумунун консолидацияланган бюджети 5 миллиард сом болсо, 2022 жылы 34 миллиард сом болсо, 2023 жылы 37,2 миллиард сом болорун билдирди. Жакынкы жылдары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дарыгерлердин айлыгын 35 миңден 50 миң сомго чейин көтөрүүнү көздөп жатат деп кошумчалады. Москва шаарында легендарный квартал курулушунда массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Маалыматка ылайык 26 июнда өндүрүштүк иштерди аткаруу учурунда подряддык уюмдардын кызматкерлеринин ортосунда чыр чыккан. Ага 10 адам катышып, алар Кыргызстан, Тажикстан, Беларусь жана Орусиянын жарандары болгон. Соттун чечимине ылайык чет элдик жарандарга 5 миңден 5500 рубльга чейин айып пул салынган. Ал эми Тажикстандын 5 жаранына карата 7 суткага административдик камакка алуу, ошондой эле 7 чет өлкөлүк жаранга, Өзбекстандын 1 жараны, Тажикстандын 3 жараны жана Кыргыздын 3 жаранын депортациялоо каралган. Элчилик кыргыз жарандарына зарыл консулдук укуктук жардам көрсөтүү максатында окуянын жагдайларын аныктап жатат. Манас аэропортунан жасалма паспорт менен Кытайдын жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн 30 июнда УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка караганда ал аэропорттун көзөмөл өткөрүү пунктундагы мамлекеттик чек араны
мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 38-378 беренелеринин мамлекеттик чек-араны мыйзамсыз кесип өтүү аракети негизинде кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу кечээ 29-июнда Октябрь райондук сотунун чечими менен ал 27 августка чейин ЖАКнын номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда. Казакстандын тоңгоч президенти Нурсултан Назарбаев университети, Назарбаев интеллектуалдык мектептери жана Назарбаев фондунун жогорку башкаруу кеңешинин төрагасы макамынан ажыратылды. Бул аталган өлкөнүн сенатынын кесиптик квалификация, мамлекеттик сыйлыктар, социалдык камсыздоо жана билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алгандан кийин ишке ашты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазышууда. Белгилүү болгондой, жогорудагы статустар эми Казакстандын азыркы президенти Касым-Жомарт Токаевка таандык болот. Мыйзамга ылайык аталган окуу жай, университет жана фонд өзгөчө юридикалык статуска жетилейт. Муну менен Назарбаев эл башынын статусунан жана биринчи президент жөнүндөгү мыйзамда берилген бардык артыкчылыктардан, анын ичинде анын үй-бүлө мүчөлөрүнө жана берилген артыкчылыктардан дагы ажыратылган. Январь айында болсо ардактуу сенатор наамынан ажыраган. Ал эми Борбор шаар кайрадан Астана деп аталган. Урматтуу мекендештер, сиз чек-арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек-арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.